Ачылып атабы? Ачылды. Ош облусунун Ноокат районундагы Көкжар айыл аймагында суга суу тартыштыгын жоюу аракеттери жүрүүдө. Аталган аймакта дыйканчылыкта пайдаланылчу Сапарбаев 1 жана Сапарбаев 2 каналдары пайдаланууга берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев каналдардын ачылышына катышып, эми дыйкандарга суга суу үзгүлтүксүз берилиши керектигин айтты. 2 канал райондун Көкжар, Төөлөс жана 12 бел айыл аймактарын суу менен камсыздайт. Бұл дыйкандарга ар бир дыйканга саат поля кылып мурал менен өзүм бөлүштүрүп берем. График койгонмун. Бир дыйкан 6 саат суу ичет. Бир суткада. Ошентип орон кылып, этеп тапып жылдырып беребиз. Эң ылдыйдан баштайбыз. Сапарбаев 2 суу каналынын курулушу 2022 жылы башталып, 3 жылда бүткөрүлдү. Ага Азия өнүктүрүү банкынан 376 миллион сом бөлүнгөн. Каналдын узундугу 20 чакырымды түзүп, бир эле учурда 3 айыл аймакты сууга суу менен камсыздайт. Мындай шартта эң оболу жергиликтүү дыйкандар кубанып турушат. Анткени суу сарамжалдуу пайдаланылып, тартыштык жаралбайт деп үмүт артышууда. Жерде 3 айыл өкмөт ушул канал менен суга суу менен камсыздалат. Ички чарбалык каналдан 7 каналда жаңы курулмалар курулду. Жалпы 5600 гектар жерге суу берилүүдө. Азыркы убакта биз ушундай саясат жүргүзүп атабыз. Кайсы айыл өкмөт бизге ушул өткөрүп берсе, ушу каналдарды биз өзүбүздүн баланска алып туруп, анан кийин ушундай тазалап, анан бетондоо иштерин жүргүзүү боюнча. Себептен эң негизги максат биз деген сууну дыйканга убагында тиешелүү сураган көлөмдө жеткизип берүү жана суунун жанагындай жоготууларын азайтуу. Аталган 2 каналды оңдоп түзөө зарылчылыгы көп жылдардан бери айтылып келчү. Себеби каналдын өзүндө суу жоготуулар көп болуп, эгин талаларына жетпей көйгөй болгон. Эми суу жетишерлик көлөмдө келип турса эле андан ары камсыздоодо маселе жаралбайт. Мурда мындай лоток каналдар болгон сайыз мезгилине калган, бузулган, тешилген, укуланып калган. Ал эми ошо проекттин алкагында ушундай монолитный каналдар курулуп атат. Бул эми ошо судун экономдуу пайдалануу үчүн жакшы болду да. Коромжук учурабайт. Анан кийин эртерээк жетет дыйканга. Суу тартыштык болот чындап эле, анан айрыкча сезем маалда. Бирок азыр эми мына ошо ОПУда иштегендер, ушу суу неме карагандар жакшы шарттар түзүп атышат, жакшы, Кудайга шүгүр. Эми анчалык эле көп судан кыйналган учурубуз азыраак болуп калды, кыскасычы. Быйыл республика боюнча суга сууну үзгүлтүккө учуратпоо максатында мамлекеттик казынадан 5 миллиард сом бөлүнгөн. Ал каражаттан жазгы талаа иштерине даярдык көрүү жана арык каналдарды оңдоп түзөө жумуштарын аткаруу каралган. Статистика боюнча быйыл жалпы 500 чакырым канал жаңыланып тазаланат. Бүгүнкү күнгө карата анын 370 чакырымында тиешелүү жумуштар аткарылып бүттү. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, Ош.